Искусство элге кызмат өтөшү шарт. Маданияттагы маанилүү маселелер, комоктуу ойлор. Бүгүн кечте. Арыбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Эфирде бүгүн кечте программабыз. Бүгүн биз кыргыз тил илиминдеги, кыргыз тил тарыхындагы айрым маселелер тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бул багыттагы биздин мейманыбыз Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин кыргыз тил илими кафедрасынын профессору, филология илимдеринин доктору Гүлжамал Төлөгөновна Жаманкулова. Микрофондо Найзира Абдукаимова. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суу. Касым Кумустанов. Биз 36 жылдан бери кыргыз тилди өнүктүрөлү, кыргызча сүйлөйлү деп күнүмдүк тиричилик деңгээлиндеги маселелерден чыга албай келебиз. Ал эми тил маселесине келгенде орчундуу көп көйгөйлөр, изилдей турган, тактай турган жагдайлар арбын экенин, биз күнүмдүк маселелер менен эле алпуруша бербей, кыргыз тилинин тарыхына, негизги маселелерине, дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүшүбүзгө, илимдин тили болушуна көңүл буруп, ошого аракет жасаганыбыз оң болор. Кыргыз тилинин тарыхын, энисей жазууларын изилдеп, кыргыздардын байыркы тили болгонун илимде аныктап, монография жазып, китеп чыгарып келе жаткан илимпоз Гүлжамал Жаманкулова эжени студиябызга чакырып, тилибиздин тарыхындагы айрым маселелер тууралуу баарлаштык. Негизи менин изилдөөлөрүм ошо байыркы кыргыздардын жазуусунун, байыркы жазуулардын тарыхый өнүгүшү. Мен ошол боюнча доктордук диссертация жазгам. Байыркы замандардан биздин замандын 10-кылымдарына чейин. Ошонун ичинен жазууларды мен эки чоң топко бөлгөм. Семасиография жана фонография. Бул дүйнөлүк грамматология боюнча классификация. Ошондо семасиография жана фонография. Семасиография бул белгилер боюнча жазуу да. Тыбыш жок, аякта белгилер, сүрөт жазуусу, ошондой эле шарттуу белгилер менен жазуу бул кыргыздарда болгон, анан эң тамгалар. Ал эми Орхон Енисей жазуусу бул фонографиялык жазууга кирет. Ал тыбыштык тамгалык жазуу да. Ал 5-кылымдан бери башталат. Эгер ошо Енисей жазууларына токтоло турган болсок, негизинен тарыхый маалыматтарда, адабияттарда байыркы түрк жазма эстеликтери, Орхон Енисей эстелик, жазма эстеликтери деген ат менен белгилүү болгон жазуу негизинен 6-10-кылымда баардык түрк уруулары тарабынан колдонулган деген маалымат берилип жүрөт. Ал эми байыркы түрк урууларыныкы, баардык түрк уруулар колдонгон деген маалымат баарыбызга белгилүү, бирок анын ичинен Енисей Орхон деп аталып атат. Енисей Орхон жазуулары, Енисей жазууларынын эмне үчүн Енисей деп аталган, эмне үчүн Орхон деп аталган, эмне себептен ошентип аталган, анан Енисейде байыртадан эле кыргыздар жашаган, эгерде ошол жерден эстеликтер табылган болсо, анда алардын канчалык тиешеси бар Орхон Енисей жазууларына. Ошо түрк жазууларынын, байыркы түрк урун жазууларынын ичинде Енисей жазууларын алган орду кандай, ролу кандай, баардык элдер сыяктуу эле эл катары колдонгонбу, же алардын кандайдыр бир тиешеси барбы деген суроолор сөзсүз баягы мага келген, баягы жазууну изилдеген адам катары. Анан мен бул китепке албетте баягы байыркы башка жазуулар менен кошулуп эле Орхон Енисей жазуусу жөнүндө да жазгам. Анда дагы өзүмдүн ойлорумду билдиргем. Анын үстүнө азыр мен 3-курста классикалык тил, байыркы түрк жазуусу деген сабакты өтөм. Мына ошолорго да Орхон Енисей жазуусу жөнүндө маалыматтарды берип, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Ошондо Енисей жазуусу жөнүндө айтканда студенттер суроо берет. Дароо эле. Енисей, эмне үчүн Енисей жазуусу деп аталат, эмне үчүн Орхон жазуусу деп. Эгер аталыштарына келсек, ошо жазма эстеликтеринин табылган жерлери, ошо очогу топтолгон жери кайсы жер болсо ошонун атынан аталып калган. Енисейде
абдан көп эстеликтер табылгандыктан Еңсей жазуулары, ал эми Орхондон табылган ири эстеликтер табылган үчүн анын Орхон ошол эстеликтердин табылган, топтолгон жерлеринин атына коюлган да. Анан мен абдан ошо ойлондум, мен үчүн Еңсей жазуулары деп аталат. Анан демек Еңсей жазуулары ошо Еңсейлик кыргыздар тарабынан колдонулган. Ошо боюнча изилдеп көргөндө ошо чындыгында Еңсейде ошо 5-кылымдан эмес, андан мурунку замандарда эле баягы кыргыздар жашагандыгы белгилүү. Маселен 2001-жылы баягы кыргыздардын тарыхка катталган биринчи тарыхка катталган датасы биздин заманга чейин 201-жыл катталган да. Мына ошондон бери эле жашап аткан кыргыздар ошо Еңсейде жергиликтүү тургундары катары берилет. Анда дагы ошо жерде жашаган Еңсейдин башкы жана ортоңку алаптарында, башкы жана ортоңку жээктеринде кыргыздар жашаган. Аборигендер деп жергиликтүү эл катары берилет. Андан мурунку тарыхына кайрылсак, эгерде Еңсейде биздин заманга чейин 2001-жылы кыргыздар Кеугун өлкөсү деп катталса, демек бул өлкө болгон, мамлекет болгон. Анда металлургиясы өнүккөн, баягы чарбачылык өнүккөн, мал чарбачылыгы менен алектенген уруулар катары берилет. Демек ага чейинки да тарых бар. Ага чейинки тарыхын да изилдеген. Анткени жазууларды изилдегенге тарыхый фактыларга таянуу керек экен. Жазууларды өзүнөн өзү эле бул жерде табылган мындай деп далилдеш үчүн баягы тарыхты казыш керек. Анткени кыргыздар ошол жерде качантан бери байырлашкан, кимдер менен кошулушкан, кандай жашоону баштарынан өткөрүшкөн деген. Демек ага чейинки да тарыхы бар. Ага чейинки тарыхында дагы Еңсейде кыргыздар жашагандыгы тарыхый фактылар менен, маданият эстеликтер менен жана башка археологиялык эстеликтер менен далилденген да. Мына ошон үчүн аны далилдеш үчүн ошонун баарына кайрылган. Ошо кыргыздардын Еңсейдеги тарыхы боюнча биринчи бул жазууга чейин кыргыздардын жана кыргыздар жазуусунун тарыхы деген 2 томдук эмгекте ошо кыргыздардын тарыхы болот. Ошо кыргыздардын тарыхы качантан бери Еңсейде жердеп жашашат, кандай заманды баштарынан өткөрүшкөн, күн дооруна түрктөшкөнгө чейин кимдер болгон, кайсы уруулар менен же уруу болгонго чейинки тарыхына да кызыккан да. Ошондон бери алар ошо Еңсей жергесин жерлешет. Күн доорунда да ошол жерде жашашкан. Анан эми ошо түрк доорунда ошол Еңсейде жашаган кыргыздар. Анан алардын жазуулары табылган ошол жерде. Каяктан табылган? Аскаларда, аска беттеринде, жана күмбөздөрдө, моло таштарда. Алардын жана күмбөздөрдү касып, анын ичинен ар кандай буюмдарды табышкан археологдор. Ошонун ичинде ал убакта жанагы үй буюмдары, тамак аштары менен же ошо аттардын жабдыктары, ошолордун баары калган да идиштеринен бери. Анан ошонун баарын изилдегенде алардын доорлорунан бери маалымат болгонда археологдор, анткени ошол оюлардын же болбосо калтырган жазуулардын жазылыш формасынан, алардын жанагы кайсы доордо, мисалы үчүн жез доору деп коет, коло доору деп коет, темир доор, ошолордун баардыгын ошол колдонулган буюмдардын изилдеп атып, анын доорлорун аныкташкан. Анан маданият эстеликтер бар Еңсейде. Афанасьев, Андронов, Карасук маданияты, Тагар маданияты, Таштык Чатас маданияты деген бар. Булар ошол Еңсейдин ар кайсы жеринен табылган жерлердин аттарына коюлган. Ошол Еңсейлик кыргыздардын, мисалы үчүн Афанасьев деген ошол тоонун аталышы болгон. Карасук маданияты ошол кыргыздар жердешкен жергиликтүү жердин аттары да. Ошол жерде күмбөздөр коюлган, коллективдүү күмбөздөр же болбосо 20, 15, 30га чакты ушундай күмбөздөрдү касканда ошондой буюмдар табылганда, анан доорлору аныкталган. Алардын кандай буюмдарды ошол доорлор менен анан кийин баардык маданият эстеликтери кайсы доорго тиешелүү, эмнени колдонушкан, кандай жашоо турмушу өткөргөн, ошонун баары ачык болгон да археологдорго. Анан мен ошолор боюнча
кыргыздар эме студенттер сурай берет да, эмне ушул жерде жашаган үчүн эле кыргыздарды кууп калабы энисейлик жазуулар. Демек алардын байыркы замандан биздин заманга чейинки 2000-жылдыкта эле ошо энисейде жерлешкендиги анык да. Бул дагы жана маданият эстеликтери, археологиялык табылгалар жана башка. Анан энисейлик кыргыздар ошо жазышкан 5-кылымда эле. Ал жогоруда айткандай Аска биттерине жазылган жазуулар, жыш жазылган Асман алындагы музей деген Хакасияда белгилүү ошондой эстеликтер бар. Аларды баягы Энисей жазуулары табылып изилдегенден баштап айрымдарын жанагы Хакасиядагы музейге алып келип коюшкан. Ал эми музейге алып келинбеген, ошол жерде ал түгүл азыркыга чейин окулбаган эстеликтер аябай көп. Андан тышкары ошо айтып атпайбызбы, жана ат жабдыктарында, курал жарактарда колдонгон буюмдарына чейин ошол жазуулар жазылган да. Анан ошол жазууларды изилдегенде ушу Енисей жазуулары, башкача айтканда бардык түрк уруулары колдонгон могу жазуулардын башаты Енисейге барып такалып атат да. Гүлжамал Төлөгөновна, биз ушу Енисей жазуулары кыргыздарга таандык экенин эмне менен кантип далилдейт элеңиз? Ошо кыргыздарга таандык экендигин кантип далилдейбиз? Биринчиден, алардын ошол жерде байыркы замандан бери жергиликтүү эл болуп ошол жерге өзүнүн башынан өткөргөн тарыхты жазгандыгы. Мисалы үчүн бул азыр айтып атпайбызбы, Енисей жазуулары ага чейинки эле жана сүрөт жазуулары дегенде баягы дүйнө элдеринде фонографиялык жазуу болгонго чейин сүрөт жазуусу болгон да, баягы тил илиминде баарыбыз эле окуйбуз го, сүрөт жазуусу болгон. Бул пиктографиялык жазуу деп аталат. Идеографиялык жазуу, бул шарттуу белгилер менен жазуу. Бул жазуунун башталышы пиктографиядан башталат, анан акырында үнүгө отуруп идеографиялык жазуу, бул шарттуу белгилер менен жазуу, андан кийин фонографияга өткөнбүз. Мына ушул тарыхты биз да башыбыздан өткөргөнбүз. Бул ошол жогоруда мен айткандай Хакасиядагы жанагы асказоонун беттеринде, буюмдарда, моло таштарда, ар кандай эстеликтерде сакталып калган да. Ошолордун негизинде эле кыргыздар ошол жерге калтыргандыгы жана кандай жашоону башынан өткөргөндүгү белгилүү. Анткени жана Енисейге чейинкисин эле айтып, Енисей анын уландысы эле. Енисейдиндеги тамгалар, Енисейдеги ал эн тамгалардан келип чыккан. Негизинен Енисейдеги тамгалар өзүнөн өзү эле баягы келип чыга калган эмес да, себеби ал эн тамгалардан Кара Сук маданият эстеликтеринде эн тамгалар табылган, ошо жазма эстелик, жана археологиялык табылгалар ошолордо. Анан ошондон бери келаткан нерсе да эн тамгалары. Бул боюнча айта турган болсок, Аристов да өзүнүн эмгегинде ушу байыркы түрк жазуусунун негизи башаты эн тамгаларда деп эсептейт. Анткени эн тамгалар баягы кыска, так, бир тамга катары берилет да, ал даяр, мындайча айтканда. Ал эми кыргыздар мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен адегенде мал чарбачылыкка байланыштуу пайда болгон уруулар, биз мисалы үчүн адегенде уруу катары кабылдалыкка түзүлгөнбүз да, ошо уруулар өзлөрүнүн уруу белгиси катары колдонгон. Анан мал чарбачылыгы аябай өнүккөн. Бизде көчмөн жашоонун эң эле биринчи эмеси ошо да, мал чарбачылык. Ошого жашаса адамдар көчмөн жашоо образында жашашкан. Ошондо малга эн тамгаларды коюшкан, эн тамга белгилерди коюшкан, кийин эн тамга деп аталып калган. Ошондо жанагы жазма эстеликтерде, мисалы үчүн түрк жазма эстеликтеринде баягы эме адамдардын түмөндөгөн малдар болгон деп жазат да, эми баягы түмөндөгөн саны көп. Мына ошондо эн тамгаларды белгилерин коюп койгондо эч ким тийген эмес. Бул баягы мыйзам, айтылбаган мыйзам. Малга эн коюу бүгүнкү күнгө чейин азыркыга чейин, эмне үчүн азыркыга чейин сакталып келатат? Себеби эн тамгаларды коюу муундан муунга эч өзгөрүлбөй берилген да. Бул мындай бир четинен ыйык деп эсептешкен. Анткени малды коргоо, сактоо касиетинде деп ошого ишеним болгон да. Коргоо, сактоочу касиеттер бар деп. Ошондуктан ал эч кандай өзгөрүлбөстөн берилген да. Ошол үчүн бул азыркыга чейин сакталып жүрөт. Албетте, бирок кийин башка функцияларда пайда болгон, юридикалык жана башка функцияларды аткара баштаган. Анан эмне үчүн ошо кыргыздардык, анан Аристов да айткан, байыркы түрк жазууларынын башаты эн тамгаларда.
эн тамгаларды деп айткан. Анан кийин Орхон Енисей жазуусун алып көрсөк, ошо енисейлик кыргыздардын эн тамгалары анан енисейлик жазууларга негиз болуп берген да. Енисей жазууларына негиз болуп берген. Анан ошондой Енисей жазууларынын негизи эн тамга болуп атат. Эн тамга бул кыргыздарда болгон, кыргыздардын эн тамгасы. Анан ал келип отуруп Енисей жазмасына негиз болуп берген. Аны салыштырганда да ошонун баары чыгат. Андан кийин эн тамгалар, андан кийин 5-кылымда Енисей жазуулары колдонуп, ал 10-кылымга чейин колдонулган кыргыздарда. Бирок 6-кылымда түрк доору болгон да, түрк доору 6-кылымда түрктөр түрк каганатын курушкан, анан баардык уруулардын үстүн башын бириктирип каганат түзүшкөн. Кийин алардын аябай территориясы кеңейип, басып алган жерлери, территориясы, аймагы абдан көп кеңейген. Анан ошо түрк доорунун түрк каганатына, кийин түрк державасы болгон, ошонун багындырган түрк урууларынын бүт баардыгы ошол алфавитти колдонушкан. 10-кылымга айрым окумуштуулар 11-кылымга чейин деп аталат. Бирок ушундай тарых барактарында енисейлик кыргыздардын жазуусу көмүскө да калып келип атат да. Анткени жогоруда биз сөз кылгандай бул берүүнүн астында сүйлөшпөдүкпү? Себеби Малов, Томсен деген улуу окумуштуулар, Томсен деген, Радлов деген, Малов деген окумуштуулар бүт өзүнүн өмүрүн ошо түрк жазууларына арнаган окумуштуулар. Анан алар ошо Енисей жазууларын кыргыздардык деп эсептешкен. Анткени алар бүт материалды билген, археологиялык бүт илгерки тарыхын кыргыздардык деп эсептешкен. Гүлжамал эже, ошо мисалы Маловдор ушу дүйнөлүк окумуштуулар, мына кыргыздар бул Енисей жазуулар силердики деп атса деле бүгүнкү күнгө чейин биз жок деп эле келе атпайлыбы? Жок деп эле келе атабыз. Анан эми бирок бүгүн биз ооба биздики экен, бул кыргыз жазуулары деп айтканга негиз бар экен да. Негиз бар. Ошон үчүн мен баягы студенттер келген, түшүнчү курска келгенде ушундай өтө баштайм. Орхон Енисей жазуусу, анан Енисей жазуусу, мен ошо Орхон Енисейдин ичинен кыргыздардын изин таап, ордуна коюп, аларга да жазуу болгон кыргыздар деп ошентип аларга ошондой түшүндүрө десем, алар деле ишенбей, көпкө чейин ишенбейт да мага. Кантип эле деп анан мындай менден сурашып, мындай минтип карап, меничи бул мага ишенбей карайт да, мындай өзүнчө эле фанат го деп ойлойбу. Анан кийин изилдеп, аларга үйрөтүп, жанагындай фактыларды айтып, анан азыр ошо жарым жыл берилет. Азыр алар аябай Енисей жана ошол алфавитте жазып калышты. Азыр жазып, тамганы таанып, азыр 2-3 барактан жазып келишет. Мисалы үчүн Ал Кулосмаовдун ырларын жазып келишет, Сынгал Кылычтардын үзүндүлөрү жазып келишет. Жазып келип кызыгып калышты да. Анан тамгаларды көп жазса тамгалар таанып калат да, таанып калышты. Анан азыр айтышат, келгенде чын эле ишенген эмеспиз, азыр ишенип калдык депчи. Анан негизи мектепте ошондой окуттук дейт. Байыркы түрк жазуулары түрк элдерине баарына тиешелүү, бул деп кыргыздардын эч кандай эме ролу жок экен. Бирок мен да ошо ой мени да түйшөлтөт. Анткени бизден угармандардан да ушул суроо келет да. Эмне үчүн биз байыркы түрк жазуулары эле дей беребиз? Эмнеге биз кыргыз жазуулары деп айта албайбыз депчи. Анан кыргыз жазуусу деп айтканга убакыт келмек турсун, кеч болуп биз өзүбүздүн жазуусуга өзүбүз ээ болбой тааныбай аткандыгыбыз абдан өкүнүчтүү. Мени да ошол ой түйшөлтөт. Анткени студенттер ошо билбей келишет, бирок бүткөндө билип кетишет. Бирок алар бул боюнча андан ары алектенбейт да, ар ким ар кандай кесипти анан унутуп калышат. Мен мына 16-жылдан бери ушуну берем, бирок аябай кызыгып билип калышат. Бирок ар кандай кесиптин ээлери болот. Ошон үчүн баягы элдин арасына алар тарап кеткендиктен сиңип кетип атат. Эме болуп турбагандай унутулат да, баардык эле сабактар унутулат. Керек болгондо баягы эсине түшөт. Аларга кереги жок. Ошондуктан мен дагы жанагы Малов да ошентип, Малов убагында ошентип жазып келген да, ал баарына эле белгилүү бул маалымат азыр. Академияга өзү изилдеп, жанагы Енисей жазууларынын баарын изилдеп, анан которуп, транскрипциясын берип, ар бир эстеликтин атын атап ошентип алып келген да, кол жазмасын берип. Ошондо окумуштуулар аны кабыл албай койгон да.
кабыл алуу өзү жазат ошо 1951-жылда эмгегинин баш сөзүндө ошо жазып, анан ошо өзүнүн аргументтерин келтирип полемика кылат да. Ошо кириш сөзүндө полемика, ошо ишенбей аткандарына өзүнүн жоопторун айтып, бул туура эмес деп айтат. Бирок ал ошо академиядан чыгарыш керек экен эмгегин. Кайра алып кетип, кайра байыркы түрк жазуусу деп оңдоп келип чыгарат. Анан ошондон кийин баягы түрк жазуусу деп кабыл алынып кетти да. Маловду колдогондор деле болгон жок. Андан кийин ал айткан, окумуштуулар өзүңөр изилдегиле, азыр белгисиз болуп атса изилдегиле. Алар айткан, окумуштуулар айткан, кантип билебиз? Кана мурунку Енисей жазуулары менен азыркылардын окшоштугу кана деп. Малов айткан, изилдегиле. Андай дал келүүчүлүк болушу мүмкүн эмес, ортодон канча кылым өттү. Бирок структурасы, негизги баягы эмелери окшош, структурасы, түзүлүшү, грамматикалык курулушу баары окшош. Бирок өзгөчөлүктөрү бар, өзгөчөлүктөрүн да изилдеш керек. Мына изилдегиле академия. Албетте андан кийин көп изилдөөлөр болгон, мисалы үчүн Насил, ушундай эле Батмановдор китептерин жазган грамматикасын, бирок ал жерде деле булар кыргыздардыкы, енисейлик кыргыздардыкы деп айтылбайт да. Ошондуктан бул баягы ошоюнча калып калганда азыр байыркы түрк жазуусу, байыркы түрк жазуулары деп эле аталып келет. Анан эми Енисей кыргыз жазуусу кабыл албай коюуга ошол учурдагы идеологиялык саясат. Менин оюмча балким себеби биз ошентип эле үйрөнгөнбүз да. Биз Октябрь революциясынан кийин биз жазууга ээ болгонбуз деп эле бүт баары ошондой үйрөнгөн да. Эгерде кыргыздардын 5-кылымда жазуусу болгон десе, анда тарыхты да өзгөртүш керек беле балким. Карама каршылык бар. Мен аны биле албайм чындыгында. Бирок ошондой болгон. Анан азыркыга чейин ошентип келаткандыгыбыз өкүнүчтүү. Анткени азыр биз өзүбүз эгемендүүлүккө ээбиз, өзүбүздү өзүбүз таанышыбыз керек. Анын үстүнө бул жазууну бир кыргыздардын жазуусу болгондугун сөз билишибиз керек. Анткени жазуулар бул кыргыз өлкөсүнүн, кыргыз мамлекетинин өнүккөндүгүнүн бирден бир негизги көрсөткүчү. Мисалы үчүн цивилизациялардын критерийлеринин бири жазуулар. Эгер тигил же бул мамлекетти цивилизацияга ээ болгон десек, анын критерийлери бар. Мисалы үчүн мамлекеттүүлүгү, территориясы, өзүнүн жана башка экономикасы жана башка ушундай критерийлер бар да. Кандай болгондо цивилизация болот. Ошонун эң негизги критерийлеринин бири жазуулар. Анан биздики өзүбүз ушундай жазуубуз болуп туруп, ошону тааныбай биздики деп айта албай атканыбыз өкүнүчтүү. Мен айтпайм. Орхон Енисейдин баарын биздики деп айтыш туура эмес. Анткени ал эми жана 5-кылымдан 7-кылымга чейинки жок дегенде ошо 5-кылымда кыргыздардын жазуусу болгон, момундай эстеликтери бар, 150ден ашкан эстеликтер табылган, транскрипциясы турат. Ошол кыргыздардын бүт каада салттары, санаасы, жашоосу, образы, ошолор биздин тарых. Демек, муну таануу деген биз өзүбүздүн тарыхыбызды даректүү маалыматтар менен билип, жазуубуз болгондугун билип, ал түгүл ошону менин оюмча да ал түгүл мектептерге анын баарын кыйын эмес. Бир абзацтан, 2 абзацтан бир тема катары кыргыздардын жазуусу болгон. Мезгилин көрсөтүп, алфавитин берип, мына кыргыздардын жазуусу деп берип койгонго эмне үчүн болбосун? Кыргыздардыкы экени чын, кыргыздар жашаганы чын, ошол мезгилде колдонгону чын, аны окуучулар тааныганы чын, жазылып турат. Кана дегенде турат жазуу. Маловдун китеби турат, Енисейская письменность деп, Енисейская письменность тюрков деп. Ал кыргыздардын Енисей жазуулары деген өзгөрткөн да. Бирок Енисей деп аталып турат. Томсен айткан Енисей жазуулары Орхондон архаикалык, мурунку деп. Ошондой эле башка окумуштуулар баардыгы таанышат. Ал түгүл жана Маловко каяша айткандар деп Батмановду, анан Юдахинди атайт Малов. Бирок ошолор дагы 1968-жылы Батманов өзүнүн китеби чыккан, ошондо айтат да, 2 маселе көтөрөт. Ал көбүнчө кыргыздардын озеки сүйлөшүү речине кызыгып, ошолор кандай болду экен деп изилдеген да. Анан Маловко да ошондой айтканда, сүйлөшүүсү менен, ошто кыргыздардын сүйлөшүү речи менен эмеси жазуусу окшошпойбу? Анан Малов айткан, ал сүйлөшүү речин коюп, могу жазуубузду таанып алалычы азыр. Ага азыр чамабыз да жетпейт, окумуштууларыбыз да жетпей атат изилдегенге. Өзүбүздүн Енисейди эмелерди таанып алалычы депчи.
Анан кийин ошо 68-жылы китебинде айтат, окумуштуулар чөйрөсүндө 2 маселе коюлду. Кыргыздардын өзүки сүйлөшүү тили, экинчиси Енисей кыргыздарынын Енисей жазууларынын кыргыздарга таандык экендиги. Мына ошондо айтат, Енисей жазууларынын кыргыздарга таандык экендиги окумуштуулар чөйрөсүндө таанылды. Эч ким каршы болгон жок деп. Жазылып турат. Эми бирок ошону айтпай атабыз да, биз тааный албай атабыз. Айта албай атабыз. Айта албай атабыз. Демек, Орхон Енисей жазуулары эмес, Енисей Орхон жазуулары десек туура болот. Эми аны дагы ошентип жазсак болот. Эми аны тууралаш үчүн аны дагы кандай болот? Эми жок дегенде Орхон Енисей деп кете берсинчи мисалы. А дегенде Орхон Енисей деп аталганда, ал Енисей биринчиби, Орхон жазуусу биринчиби билинген эмес да. Анткени жана Томсон 1983-жылы таап атпайбы окуганда. Ага чейин аябай окуй албай кыйналышкан да. Анан бул Томсон абдан бир ошо текстти жалпы кароо менен баш аягын мындай жалпы кароо менен өзүнчө бир ыкма менен чечмелеген да. Анткени оңдон солго жазылат, анан үстүңкү астыңкы катарларын мондай карап өзүнчө бир башкак менен таап, анан түрк теңир деген сөздөрдү тапкан. Анан Маловдун эмеси боюнча, өзүнүн изилдөөлөрү боюнча Орхондон табылган үчүн Орхон, Енисейден табылган үчүн Енисей, ошон үчүн Орхон Енисей деп аталган. Орхондон табылган эстеликтер биринчи окулуп атпайбы? Бирок изилдөөлөр боюнча Енисейден биринчи табыла баштаган эстеликтер. А бирок окулган мезгил ошого келди. Анан эми анын биринчи экинчисинде эле аларды өбөтпөй жок. Жок, анчалык аягыла жетишпей, аягын эме кылбай туруп эле бир жагын эле өзүбүз эле кыргыздар өзүбүз эле таанып алсак, анан кийин бизде Енисей жазуусу болгон экен, момундай эстеликтер бар экен, момундай жашоо турмушту жазган экен, алфавитибиз болгон экен деген эле таануу. Гүлжамал эже, бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттердин баары латын алфавитине өтүп кетти. Анан бизде дагы коомчулук арасында эмнеге биз кириллица деле жүрө беребиз, латынга өтөлү деп. Анан бирок ошо эл арасында латынга да эмес, өзүбүздүн Енисей жазууларына өтөлү деген пикирлер да көбөйдү да. Ооба. Латын алфавитине өтүү боюнча мен академия иштеп жүргөндө бир топ жыйындар болгон. Анан бул негизинен баягы өкмөт, мамлекет чече турган маселе экен негизичи. Каражатка байланышат экен, жана башка нерселер. Ошон үчүн биз талкуу болуп, биз муну бул боюнча эч нерсе айта алган эмеспиз, биринчи. Экинчиден, азыр чын эле сиз айткандай ошондой өткөндө дагы жыйын болду. Ошондо биз латиница өтпөй эле дароо эле өзүбүздүн жазуубузга өтсөк эмне болот деген да сөздөр чыгып атат азыр. Эми анткени латынга өткөн менен алар да бир топ кыйналып аткан экен, дароо эле ал боло кое турган иш эмес экен, жана башка. Эми мен бул жөнүндө мен айта албайм эчтеке. Эми кыргыздар өзүлөрүнүн каалоосу, баары бир бул нерсе билбейм. Бул эми мен бул жөнүндө азыр эч нерсе айта албайм. Бирок өтсө болобу мындай үйрөнүүгө ошол ариптерди, Енисей жазууларынан? Негизи бул азыр илимий тилде өлүү тилдер, анан жандуу тилдер деген бар да. Жандуу тилдер деген бул азыркы учурда колдонулуп жаткан, баягы жандуу жашап жаткан тил. Орхон Енисей жазуусу, ошондой эле башка өлкөлөрдө да ошо өлүү тилдер бар, азыр колдонуудан чыгып калган. Биздики да ошондой тилдерге кирет, бирок азыр эл ошо, мен эми өзүмдүн студенттерге үйрөткөн мисалды карасам, мисалы үчүн алфавит деле колдонсо, аны баягы Орхон Енисейдин тексттерине киришип аларды филологдор же илимпоздор кирип эметиши мүмкүн. Анан алфавиттин өзүнө эле колдонгондо студенттер колдонуп эле атышат. Дегенде кыйналышат, чочуйт, бирок алфавитти карап алып, текст жазып, азыр үйрөнүп, жаттап деле калышты. Бирок мен муну бул боюнча деле мен ошо өтүп кетели же деп айта албайм. Чындыгында эми бул эгерде эл өзү каалап ошо өтөбүз десе, аны да иштеп чыгыш керек, азыркы ылайыктап кандайдыр. Бул эми байыркы 5-чи кызыккандар бар, кызыккандар аябай көп болуп атат. Ал түгүл кээде мага да чалышат. Мен жанагы эми үчүн тиги студенттерге жакшы болсун, жеңилирээк болсун деп алар өзүлөрү мага айтышты да, эже
сиздиги эмеге тикток анан инстаграмга бербейсизби маалыматтарды кичинеден депчи. Анан мен аякта тааныштыгым жок андай тикток менен, мындай өзүм анча билбейм да аларды. Анан мен фейсбукка кичинеден маалымат кылып бере баштадым, себеби студенттерге карап кыска маалыматтарды. Ошол бирок алар айтат, биз фейсбукта отурбайбыз, биз тиктокто, инстаграмда отурабыз, ошол жака бериңиз дейт. Мен канча болсо да жеңилирээк болсун деп кыска маалымат берип аткам. Анан мунун келечеги жөнүндө мен айта албайм эми. Муну коом чечет, окумуштуулар өзүлөрү дагы талкууга салып көрөр. Анан бул эми баягы 1-2 кишинин каалоосунан болбойт. Коомчулук кабыл алабы, кандай болот, ар жак бир жагы бар дегендей. Ошон үчүн мен бул жөнүндө айта албайм. Бирок мен ошо Енисей жазуулары, Енисей кыргыз жазуулары деп, мисалы үчүн менин оюм ошондой да, мектеп программасына киргизип бир параграф жаш эми ал жерде жаш өзгө дидактикалык принциптер бар. Окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жеңилдетип, жөн эле маалымат катары берип койсо болот. Ушул моундай доорлордо кыргыздардын алфавити болгон, могу жерде жашашкан, моундай алфавитти колдонгон деп алфавитти берип, ошондой бир маалымат берип, бизде болгон экен жазуу депчи, ошондой бир маалыматтарды берип коюш керек го деп ойлойм. Муну жогорку окуу жайларына деле ошондой кылып киргизип койсо болот. Анан эми андан аркы маселелерди кандай алфавит жөнүндө бул өтө татаал да эме коомчулук чогуу чече турган бул орчундуу маселе. Кыргыз тилин изилдеп бүт жан дүйнөм арбалып чыга албай калды. Өзүнчө бир өзгөчө сырдуу касиети бар экен. Академик Константин Кузьмич Юдахин. Урматтуу радио каармандар, биз Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин кыргыз тил илими кафедрасынын профессору, филология илимдеринин доктору Гүлжамал Төлөгөновна Жаманкулова менен байыркы кыргыз жазуулары болгон Орхон Енисей жазуулары боюнча изилдөөлөрү тууралуу баарлаштык. Эгемендүүлүктөн кийинки мезгилде биздин укмуштуу тарыхчы, филологдорубуз түрк тилдүүлөрдүн жана Алтай таануучулардын эл аралык конференцияларына катышып, тил илиминдеги маселелерди көтөрүп келишет. Кыргыз байыркы жазуулары болгон Енисей жазуулары менен бирге Алтай цивилизациясы боюнча дагы Гүлжамал эже кеңири иштешип, эл аралык илимий конференцияларга катышып жүрөт. Биздин маегибиздин угу Алтай цивилизациясы боюнча бурулду. Жамал эже, ошо тил илими жөнүндө, тил илиминин тарыхы жөнүндө сөз кылганда алтаистика деп ошо баягы Алтай тектүү элдердин цивилизациясы деп келебиз да. Бул дагы бир мындай кызыгууну жараткан тема. Сиз бул багытта дагы изилдеп, ошо Алтай таануу боюнча көптөгөн конференцияларга илимий катышып жүрөсүз. Анан ушул боюнча да маалымат берсеңиз, негизи алтаистика илими эмнени изилдейт, кайсы тилдерди камтыйт, ушул багытта мындай маалымат берсеңиз. Эми бул дагы аябай абдан актуалдуу, дүйнө жүзүндөгү актуалдуу маселелер болуп эсептелет. Анткени алтаистика, туруктуу алтаистика конференциясы деп жыл сайын өтүлө турган ошондой бир проект бар да. Ага дүйнө жүзү боюнча катышат. Мисалы үчүн Америка, Кытай, Франция жана бүт дүйнөдөгү элдер катышат жана анын офиси Германияда. Алар Кыргызстанга кандайча катышып калды. Бир кезде 1917-жылы Алтайстика форуму болбоду беле. Алтайстика форуму болгон, ошондо ошо көчмөндөр Атамбаевдин учурунда. Анын көчмөндөр цивилизациясы, Алтай ошондой сөз болгондо бир форум болуп, анан ошонун ошол демилгенин жыйынтыгы катары ошол жанагы проект дүйнө жүзүндө ошо Алтайстика боюнча изилдеген ошолор 61-жылкы конференциясы бул жерден өткөргөн. Бишкектен келип өткөрүшкөн. Ошондо алар келип бардыгы, анан ошондон улам бизде байланыш болуп калган да. Анан мен да ошол конференцияда доклад жасагам. Анан кийин ошол 61-жылы 61 жолу болуп атыптыр да. Ошол конференция жыл сайын болот. Анан азыр 67-жылкысы быйыл. Мен ошол конференцияга катышып жүрөм жыл сайын. Алтайстика эми Алтай доору болгон да.
Баягы бизде негизи окумуштуулар эми түрк тилдери деген азыр негизи шарттуу алынып калган да. Түрк тилдеринин өнүгүшүн бир нече доорго бөлүшкөн да. Мисалы үчүн Алтай доору, андан кийин ошондон тарайт да баардык тилдер. Ошол эле Алтай биримдиги деген болгон. Бул байыркы эң байыркы доор да. Бул эми баягы көбүнчө гипотезалар мында. Баягы биз азыркы кийинки түрк доорундай же болбосо азыр кыргыздын каганатындай мындай тарыхый фактылар, археологиялык материалдар аз, бирок гипотезалар. Бирок ошол изилдөөлөр боюнча Алтай тил биримдигине жалаң эле биздин эле баягы өзүбүздүн тектеш тилдер эмес, башка тилдер да кирет. Мисалы үчүн корей тили, япон тили алыс тектеш тилдер катары кирет да. Индо-Европа тилдери, ошондой эле жанагы америкалык, индеецтердин тили да окшош деп атпайбы? Ал да бекеринен эмес. Индо-Европа тилдери, ошо баардык тил биримдиги деп койгон ошондон келип тарашканда, бул боюнча доорлор боюнча дагы ар кандай пикирлер бар Алтай доорунун. Анан тилдердин классификациясы боюнча ар кандай так эмес гипотезалар бар. Ар кайсы окумуштуу ар кандай айтышат, бирок ошо Алтай тил биримдиги дегенде ошо корей тили, япон тили, индо-европа тилдери менен баары тыгыз башында байланышып, анан кийин тарап кетишкен. Ошондо азыркы изилдөөлөр боюнча академиядан изилдөөлөр болгон корей тили, япон тили менен дагы. Ошондо дагы айрым биздин тилге окшош эмелер, параллелдерди табышкан да. Ошондуктан Алтай тили дегенде ошол мен жогоруда айтып аткан проект боюнча япондор да катышат, кытайлар да катышат, француз, бирок алар ошо биздин тилди изилдешет. Европа тилдерин эмес, биздин тилди, ошо Алтай тектүү элдердин тилдерин изилдешет да. Ошол эле чет өлкөлүктөр ошондой изилдешет. Өткөндө мен Астанага барганда ошо бир окумуштуу ошо конференциядан кийин Миланфанга келди. Дунган тилин изилдеп аттыр. Анан француз окумуштуулары ошо Алтай тектүү элдердин тилдерин изилдеп атышат да. Мисалы үчүн Кытай окумуштуулары. Демек бул Алтай тектүү элдердин, ошон үчүн кандай десек Алтай тектүү элдердин тилдерин изилдешет. Ошондо жыл сайын улам бир тема коюлат. Анан быйыл болсо мен былтыр барбай калдым. Былтыр Германияда болмок. Анан быйыл болсо эмеде болот. Японияда болот. Жок, быйыл Японияда болот. Эми бул өтө алыс болгондо, өтө алыс жерлерде болгондо албетте бул каражатка байланыштуу. Анткени ошон үчүн кээ бирлерине бара албай калабыз. Эми бирок мындай Астанада болду, бир жолу Германияга бардым. Жана башка ушундайларга катышып барып сүйлөп ошентип турабыз. Эми тааныш болуп калдык. Мындайча айтканда баягы дайыма катышкандар. Анан алар дайыма чакырышат. Анан дагы бир симпозиум бар. Алтайсика түрктөр уюштурган. Алтайсика. Мен сурайын деп аткам да. Алтайистика менен түркологиянын мындай кандай байланышы бар? Алтайистика жогоруда өтпөймүнбү? Алтайистика кеңири карайт да. Түркологияда да түрк тилдүү тектеш тилдерин, мисалы үчүн түркологиялык маселелер, мисалы үчүн түркология мындай кубуш да. Алтайистика кеңири болуп кетет да абдан. Алтайистикадан тараган түрк тилдүүлөрдү изилдейби ошондо? Ошондой десек деле болот. Себеби Алтай тил биримдигинде ошондой бөлүнүп тарап кетишкен да. Ошондо түрк тилдүүлөргө да тиешеси жок индо-европа тилдери, корей, япон тилдери алыс тектеш деп атпайбы? Алар бизге накта тектеш тилдерге кошулбайт алар, бирок алыс тектеш тилдүү деп эсептелет да. Ошондо алардын караган эмеси, маселелер кеңири да. Аны мисалы үчүн ошондой эле теңирянство, теңирчиликти изилдейт. Теңирчилик боюнча дагы бир конференция болгон, бирок макалаларды немис тилинде чыгарышкан. Немис тилинде. Ошондо немис тили мен теңирчилик боюнча доклад окудум. Теңирчилик мындай негизи Алтай тилдерине мүнөздүү маселелерди, жалаң гана тилди эмес, мүнөздүү маселелердин баарын теңирянство, теңирчилик деген эмне, кандай, каякта кандай өнүккөн, ошондой маселелерди да. Анан теңирчилик дагы баягы бул динге чейинки баягы элдердин дүйнө таанымы да. Ошолор боюнча ушундай. Ал эми түркология түрктөр уюштурат симпозиум. Алтайистика боюнча
түрк коомчулугунун симпозиуму да. Түрк коомчулугунун симпозиуму. Биз киребиз да, мына казактар кирет, өзбектер кирет, ошолор түрк коомчулугунун алтайстика симпозиуму. Ал дагы ага дагы 3-4 жылдан бери катышып жүрөбүз. Быйыл ал Венгрияда болот. Аларда жылыга бир тема коет, ошонун үстүндө иштеш керек. Бир жыл ошо Манас боюнча болгон. Манастын аталыштары, Манас боюнча. Андан кийин тамак аш жөнүндө болгон. Андан кийин тоолордун аталыштары жөнүндө болгон. Азыр болсо адам аттары боюнча болуп атат быйыл. Адам аттары кеңири алынат да, адам аттары боюнча болуп атат. Ошо кызыктуу да, ошо алтайстиканы ошо түрктөр дагы ошентип издеп симпозиумдан симпозиумга жыл сайын анан дүйнөлүк эмеде дагы изилденип аябай кызыгуу көп да. Анан биз сөзсүз алтайстикага биздин сөзсүз тиешебиз бар. Анткени мына мен могу 1-2 томдо жазгам, себеби бул жазууга киришкенден мурун тарыхты изилдеш керек болду. Анткени биринчи каякта жашашкан, эмне оокат кылышкан, кандай жашоо образын башынан өткөрүшкөн, биринчи ошолорду карабай туруп тилди изилдөөгө мүмкүн эмес экен. Анан ошондо мен жазгам бул Евразия талаалары. Евразия талаалары деп, негизи Евразия алкагында кандай каралат? Евразия алкагында ошо биринчи талаа турмушу деп, степная жизнь деп ошондой башынан өткөрүштүр элдер Евразия талааларында жашаган. Андан кийин эрте көчмөндөр доору, накта көчмөн болгон чейин эрте көчмөндөр доору, булардын мезгили, доорлору, ошол убакта эмне кандай жашоо турмушун баштан кечиришкен эрте көчмөндөр доору эмне үчүн келип чыккан, анын белгилери кайсылар, анан көчмөндөр доору. Ошолорду да карап чыккан. Анан Массон дагы аябай жакшы изилдеген да, ошондо жанагы көчмөндөр доору, эрте көчмөндөр доору, ошондо жана Кыргызстандын тиешеси, мисалы үчүн Сак коому, сактар, ошолордун Кыргыз жеринде да болуптур. Көлдө, Чүйдө сактар. Ошо Сак коому ошондой эле ошо жана эрте көчмөндөр доору, жана көчмөндөр доору, ошого кыргыздардын тиешеси, кыргыздардын жана каганат болуп тургандыгы, ошол дагы көчмөндөр дооруна кирет да. Мен ошо алкакта да караганда кыргыздардын тарыхын. Андан кийин демек бул алтайстиканын маселелери жалпы талаа турмушу, эрте көчмөндөр доору бул алтайстикага түздөн тиш тиешелүү ушул маселелер да. Анан ошо алтайстика боюнча мисалы үчүн мен деле ойлойм, ошо биз деле ошону алтайстика боюнча чоң конференция уюштуруп жылдан жылга биз деле ошону жазсак болот да. Анткени биз ага өзүбүздүн биздин байыркылыгыбыз, биз байыркылыгыбызды да жакшы тааный албай атабыз. Чын эле байыркыбызбы, байыркы эмеспи? Анан эмне эле биз өзүбүздү мактай беребиз? Эмне үчүн мактайбыз бизди? Өзүбүздү эмне үчүн биз эле көкөлөтө беребиз деген сөздөрдү угуп жүрөм. А бирок биздин азыркы жашообузду кийинки муундар өзү талдап алат. Кийинки тарых талдап алат. А биз мурунку тарыхыбызды болгонун болгондой айткан эмне үчүн болбосун? Болгонун болгондой таанып, болгонун болгондой айтышыбыз керек. Эгер мактоо жарашса эмне үчүн болбосун? Фактыга таянып, аргументтер менен, жөн эле куру сөз эмес. Анан чындыгында биз кыргыздар чындыгында эң байыркы эл болгонубуз, ошондон бери сакталып келе жаткандыгыбыз, мамлекеттүүлүгүбүздүн болгондугу, ушунча кыргыз элинин, кыргыз эмес башка элдердин ичинен каганат курганыбыз, бүт Борбордук Азиянын же болбосо бүт түрк урууларынын башында 100 жыл чамасында башкарып турганыбыз чын да, тарых далилдеп турат да. Анан биз аны болгонун болгон деп айтышыбыз керек. Ал түгүл мактаныч эмес, биздин парзыбыз ал. Ата-бабалардын башынан өткөргөн окуясын атынан айтып, моундай болгон деген биздин парзыбыз. Ал түгүл кийинки муунга жеткиришибиз керек. Эгер биз мурункубузду тааныбасак, кийинки муунга айтпасак, биз андай кимбиз? Тургандай айтпасак. Анын үчүн анан жет атаңды бил, ошондой эле нерсе бул. Жет атаңды, тегиңди бил. Эмне үчүн мисалы үчүн Орхон Энсей, мисалы үчүн Энсей 17-кылымдан баштап Энсейде эстеликтер табыла баштаган. 17-кылымдан баштап Энсейдин ар кайсы жеринен табыла баштаган. Бирок буга бул негизи орустардын ошол убакта Петр биринчинин
аябай салымы чоң да. Биз билбейбиз, бирок ал айтканда Сибир жерлерин тыкыр изилдегиле. Балким алар айткан ушул жерлерди изилдеп биз кандай экономикалык жактан кандай пайдалана алабыз. Анан Сибир элдеринин тарыхын балким ал билбейт да, балким орустардын тарыхы чыгат. Тыкыр изилдеп туруп биз кийинки өзүбүздүн өлкөнү өнүктүрүүгө кандай биз пайдаланабыз ошол жерлерди. Кантип биз ошону өлкөнү өнүктүргөнгө деги эле бардык жагынан. Анан бүт окумуштууларды чакырган, бардык адистерди, жалаң гана бул лингвист же эмелерди эмес, бардыгын чакырып туруп тапшырма берген. Изилдегиле деп. Ал ошондон баштап анан ага акча бөлүнгөн, анан изилдей башташкан, ошондон баштап табыла баштаган, Енисейден табыла баштаган. Бирок ар кандай гипотеза болгон, себеби финдер келип изилдей баштаган биздики деп. Финдер экспедиция алган, алар канча жаңылыктарды ачып таштап кетишти. Андан кийин көпчүлүк окуучулар Арамей жазуусунан эски жазууларды айтышкан, Согду жазуусунан келип чыкты деп изилдешкен. Анан кийин ушунчалык көп изилдешкен. 17-жылдан качан Томсен качан чечет, ошого чейин изилдеп эле атластарды чыгарышкан, алардын жанагы материалдар чыгарышкан, башка тилге которулган, ушундай иш жүрө берген да, бирок кимдики экенин билишкен эмес. Анан Томсен окугандан кийин эле түрктөрдүкү болуп калат. Анан калгандардын баары токтогон калган экспедициялар. Кызыкчылык токтолгон. Анан ошол бизге ошол окумуштуулардын изилдөөлөрү чындыгында биздин тарыхты, биздин жазуубузду кошо изилдеп коюптур да. Ошон үчүн ошолорго таазим. Бирок ошону да кабыл албай атабыз. Ошондо да жазып турат, энси эменики турат, транскрипциясы, аттары, сүрөттөрү менен бүт баары турат. Ошону да тааныбай атабыз. Гүлжамал эже, ошо Орхон Енисей жазуулары алтайистикада да изилденеби? Орхон Енисей жазуулары алтайистикада эми мындай аябай специфический нерселерди алар көп карабайт. Эгерде мен мисалы үчүн биз жактан 2-3 барып изилдеп жүрөбүз, алар бир историк өзүнүн темасын изилдейт, мен өзүмдүн темамды изилдейм, бирок биз аларга эмебиз да, кандай тема коет, ошого жараша, бирок сөзсүз өзүбүздүн эмебизди, кыргыздарды кошуп кетишибиз керек. Мисалы теңирчилик болгондо сөзсүз теңирчилик, бирок кыргыздарда да болгон сыяктуу биз өзүбүздүн киргизебиз да. Бирок накта жазуу боюнча мындай тема, менин билишимче мен качкандан бери жазуу боюнча атайын бор элек. Мындай алардыкы тарых, археология, этнография мындай кеңирээк карайт да. Накта лингвистикалык эме азырынча мен балким ага чейин 61-жылга канча ошол жылдан бери болуп жүрүптүр. Мен биринчи аябай таң калдым, ушунчалык баары бир батыш окумуштуулары кызыгат экен. Чыгыш элдеринин тарыхына деги эле баардык тарыхына кызыгышат экен да. Негизи эле мындай алтай тилдеринин ортосунда, алтай тилдери менен биздин кыргыз тилинин ортосундагы грамматикалык, лексикалык окшоштуктар, жалпылыктар бар. Азыркы алтай тили боюнча биз Алтайга барып келгенбиз бир конференцияга. Барып анан кийин бирок ал алтай тили биз ошондо эмени изилдегенбиз, жанагы 19-кылымда Мелиоранскийдин казак-кыргыз тили деген китептери бар. Ошол боюнча барып изилдеп, доклад окуп, анан биз университеттен да проект кылганбыз. Алтай казак тилдери менен азыркы кыргыз тилинин жалпылыгы. Бирок бул жерде абдан чоң маселелер бар экен, себеби казак-кыргыз, кара-кыргыз деген азыр бул да маселе чечиле элек, мен оюмча, илимий негизде. Ошондой көп маселелер бар экен бул жердечи. Кыргыздар, алар казак-кыргыз деп эмес экен. Кыргыз АСР, Кыргыз Республикасы, анан Кара-Кыргыз АСР, анан кийин биз өзүнчө автономдуу ал, анан казактар казак болгондогу
ушул жер чаташыраак экен, ага чейинки 24-25 жылдар. Ага чейинки грамматикаларда чаташыраак экен. Казак кыргыз деп берип коет экен, анан казакка тиешелүү, кыргызга тиешелүү, казактар биздики дейт экен, кыргыздар эми ушундай талаш маселелер бар экен да. Анан Алтай жергесине барып ошо лингвисттер менен сүйлөшсөк, алардын да пикири башка экен. Кызыласов деген окумуштуу бар, ошонун баласы да иштейт экен, ошо келди да конференцияга. Алардын көз караштары башкача экен, илимий эмелери, илимий көз караштары башкача экен. Анан алтайлыктардын өзүнүн дагы аларга мындай ошо аларга дагы мындай кандай десем, адаяттар берилиши, мындай ошолордун баары бул жерде бир топ чаташма эмелер маселелер бар экен. Бирок мисалы Алтай жергесинде жер суаттары менен биздики аябай окшош го. Окшош, эми бул окумуштуулар да айтышат, Алтай Энисейге караганда көп изилдене элек, көпчө маселелер көп. Анан Энисейге караганда мындай археологиялык жана башка маселелер дагы өтө жеш эмес, мындай изилдөөлөр дагы азыраак, мындай Алтай ошондой болуп атат. Анан эми азыркы Алтай тили менен кыргыз тилин салыштырган окумуштуулар деле жок азыр. Эми аны отуруп алып салыштырыш керек канчалык. Эми бизге грамматикасын берген, эми мен ал чындыгында бул маселени мен изилдеген жокмун, анткени менин маселелерим башка, ошондуктан буга киришин анда баарын жыйыштырып ушуга кириш керек. Ошондуктан Алтай маселеси, Алтай азыркы алтайстика эмес, Алтай региону. Алтай регионундагы тил, ошолор жөнүндө, бирок тил жөнүндө азыркы учурдагы карым катыш жөнүндө менде илимий изилдөөлөр жок. Бирок жанагы алтайстика эме Алтай казак-кыргыз тили Белярский жазган, казак-кыргыз тили деп, ошону биз аябай изилдеп карап чыкканбыз. Фонетикасы, лексикасы, ошолорду изилдеп чыкканда, ошо бул көчмөндөрдү Алтай жергесинде ошо көчмөндөрдү орус тилине үйрөтүү идеологиясы болуптур да. Орус тилине үйрөтүү, мектептерди ачуу, эң негизги максаты орус тилин үйрөтүү. Анан кийин мектептерди ачуу, ал түгүл ошо көчмөндөрдү алып келип жергиликтүү кылып жайгаштыруу, орун берүү, ошого чейин алар карашканда, анан орус тилин үйрөтүү. Анан ал үчүн алардын тилин да изилдейли деп, мындай комплекстүү карашканда, алардын тилин изилдеп, алар менен сүйлөшүп, тартып, алып келип, көчүрүп, мындай күч менен эмес, алардын да тилин билип, алардын да тилин өздөштүрүп, ошону менен бирге орус тилин дагы акырындан киргизип, ошондой саясат менен жүргүзүлгөн иштерди ошо изилдөөлөрдүн негизинде көрдүк. Анткени кантип топ уюштурган, кайсы окумуштууларды бир ошол жазылат да, кайсы окумуштуулар тартышкан, анан Алтай тилдерин изилдеш керек, алардын тилин билиш керек, бирок негизги максат орус тилин үйрөтүү, жергиликтүү кылуу, мектептерди ачуу, ушундай абдан чоң идеология болуп, ошол иштешкен да, грамматиканы ошон үчүн жазышыптыр. Гүлжамал эже, биз мисалы 36 жыл болуп калдыбы, 89-дан бери. Кыргыз тил деп эле, кыргызча сүйлөйлү деп эле кыйкырып келе атабыз, бирок кыргыз тилди өнүктүрүүдө, аны өстүрүүдө ушу күнүмдүк эле турмушта колдонгон тилибизден сүйлөнүш эле эмес, мындай илимий жактан изилдей турган, далилдей турган, биздики экенин өзүбүзгө ыйгарып ала турган жактары көп экен да, биз ага да көңүл бурганга шабыбыз жетпей эле, биз бүгүнкү эле күнүмдүк тиричилик менен эле жүрөт экенбиз да. Ооба, менин оюмча мунун мааниси чоң. Анткени кыргыздардын студенттер айтып атпайбы, биздин жазуубуз жок эми, түрк жазуусу болуптур, бизде жазуу жок. Эгерде балким биз жазуубуз болгон экен, биз байыркы эл экенбиз, чын эле Каганат болуптур, Барсбек деген бул тарыхый каарман. Барсбектин тарыхы ар бир кыргызга үлгү боло турганда, анткени Барсбекти негизи кыргыздар абдан күчтүү болгондо баарды коркушкан. Түрк жазма эстеликтеринде жазылып турат: биздин душманыбыз булар, кыргыздар эң коркунучтуу душманыбыз деп. Анан Барсбек алар анын алдын алып,
Каган деген наам берет. Каган деген наам бул өзүнө теңөө деген да. Каган деген бул бир мамлекеттин башчысы. Ага Каган деген наам өзүнө теңештирип атат. Анан карындашын берип атат. Карындаш деп жазылат айрым эстеликтерде, түрк каганынын карындашын алып атат. Мындайча айтканда куда сүйөк. Бул куда сүйөк болуу бул Кытай менен кыргыздардын ортосунда, түрк менен кыргыздардын ортосунда болуп турган көрүнүш болгондо мамилелери жакындатуу. Ошого карабастан ал кыргыздардын өз алдынчалыгы үчүн күрөшкөн. Кантип күрөшкөн? Ал жөн эле баягы дипломатия менен, акылдуулук менен, ал Тибет менен, Кытай менен келишим түзгөн, өзүнүн элчилери болгон, акырындан жиберип 3-4 жолу жиберип, алар менен сүйлөшүп, келишим түзүп, анан өз алдынчалыгы үчүн күрөш үчүн бир датаны 11-июнь мен оюмча ошого эметишкен. Ушул күнү биз көз карандылык үчүн күрөшөбүз деп келишүүлөр. Бирок эми албетте ал жерде баягы ортодогу коркоктор, чыкчыңкылар, чыккычылар деп айтып койгондо, ошондо ошол киши бул кыргыздардын ордосу абдан бир жол менен эле, бир из менен бара турган тоонун арасында экен. Ошол жерге эшитип баргандагы кыргыздар уктап жаткан жеринде анан Барсбек ошо кыргыз урууларын эметишкен да, баягы Барсбек ошондо да күрөшүп жатып каза болгон. Анан бул демек өзүнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгынан жогору койгон тарыхый баатыр да бул. Тарыхый кыргыз элинин өз алдынчалыгы үчүн, көз карандысыздыгы үчүн күрөшкөн. Бул накта тарыхый инсан. Ошон үчүн булардын баары менин оюмча жаш муундарга ушул эле окуя, ошондой эле кыргыздардын байыркы эле экендиги бул легенда эмес, чын эле археологиялык материалдар менен анан кийин жазуулар болгондугу, байыркы жазуулар болгондугу. Менин оюмча кайсы инсан болбосун көкүрөгүндө кандайдыр боштукту кандайдыр толтуруп, өзүнүн кыргыз экендигине кандайдыр сыймыктануу менен мамиле кылууга абдан көп тарбиялык мааниси бар го деп ойлойм да. Патриоттук сезимди ойготууга, өзүнүн иденттүүлүгүн таануу деген сөз да бул. Кыргыз экенин, кыргыздардын кыргызмын деп айтууга сыймыктана турган нерсе болуп атат. Ушун менин оюмча мунун тарбиялык мааниси дагы бар деп ойлойм. Гүлжамал эже, сизге чоң рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздердин укканыңыздар бүгүн кечте программабыз болду. Биз байыркы кыргыз жазуулары, Алтай цивилизациясы тууралуу баарлаштык. Уктурууга Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин кыргыз тил илими кафедрасынын профессору, филология илимдеринин доктору Гүлжамал Төлөгөновна Жаманкулова катышты. Программаны даярдаган Назира Абдукаимова. Саламатта болуңуздар.